Ноокен районундагы Достук айылында 105 гектар кайракы жер өздөштүрүлдү. Эрте бышуучу кокон гиляс, шабдалы, өрүк, бадам, алма көчөттөрү быйыл май айында тигилген. Негизинен 10 түрдүү бак көчөттөрү бар. Капельный растенияны Береке аграрный инженерия өтүп алган. Бул жерде 29 миңдин тегерегинде 2 трансформатор, 100 трансформатордон бирөө, 250 трансформатордон бирөө 2 насостон турат. Биринчи насосу 85 метр бийиктикке айдап берет, экинчи насос андан кийинки убакытта эле общий 105 гектар жер толугу менен кылды, капельный растения менен аткарылды. Тамчылатып сугаруу үчүн 2 трансформатор 250 жана 100 орнотулган. 2 насос менен 85 метр бийиктикке суу жеткирүү үчүн шартташтырылды. Сугаруу тартиби толук өздөштүрүлдү. Ушу насостанциянын зданияларын куруп атабыз. Мурун толук кандуу суу жеткен эмес, 50-60 гектарлерге жетип, насостор толук иштебегендиктен мына насосторду жаңыладык, зданияларды ошол максатта зданияларды куруп атабыз. Ошол максатта жаңы насосторду алып келип азыр где-то бул насос курулуп бүтсө 100 гектарга жакын сууга чейин суу менен камсыз болот. Кайракы жерлерди өздөштүрүүгө капиталдык салымдар беренесинен 85 миллион сом каражат бөлүнгөн. Мындан 4 миллион сомго техникалар сатылып алынган, калган каражат түтүктөргө, насостук тетиктерге жумшалган. Тамчылатып сугарууну биз 300 гектар жер каралып туруп, анын ичинен бизге 100 гектар тамчылатып сугаруу быйыл толук кандуу бүтүрүп, азыркы быйылкы жылда суу берип, көчөттөр эгилип, 10 миңге жакын көчөт эгилген. Буну агроинженерия деген фирма утуп алып туруп, азыркы күндө тону айыл өкмөткө тапшырдык. Сууну үнөмдүү пайдалануу менен бирге кунарсыз кайракы жерлер өздөштүрүлүүдө. Бул багытта атайын айыл чарбасын, суугат системасын жөнгө салуу максатында масштабтуу иш жүргүзүлүп жатат. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Ноокен районунан.